Assalamu алейкум телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Тугандар, мына бүгүн сентябрь айында кызыгып, элдин бардыгы ушуну өстүрөм деп максат коюп, анан ушунун артынан изилденип аткан адамдарга ушул эжа малина жөнүндө бир аз маалымат берели деп чечтик. Мына бул эжа малина менен ошол эжавика менен малинаны экөөнү аргындаштырып, ортосунан мына эжа малина деген өсүмдүк чыккан. Бул өсүмдүктүн өзгөчөлүгү, эң жакшы өзгөчөлүгү мына ушул эжавиканын тамыры аябай күчтүү болгонуна байланыштуу бул почваны, жер кыртышын тандабайт. Бардык эле жерге өсө берет. Анан дагы жакшы жери бул ушул малинага аргындаштырганына байланыштуу бунун тикенектери жок болуп калган. Тикенектери жок болуп калгандагы мына ушул тикенектиги жоктугуна элдер буну жактырып, тергени оңой. Баягы эжавиканын өзүн тере турган болсоңуздар, бүлдүркөнүн өзүн тере турган болсоңуз, колдордун баардыгын тытып, аябай мындай эме кылып таштайт да. Силерди жаракат кылдырып, анан кол безилдеп калат, тергиси келбей калат. А бул жерде болсо, мына мисалы үчүн мындай кармап, мынтип мыкчысаңар дагы колуңарга тикенек кирбейт. Себеби дегенде бул тикени жок малина. Июндун бир 10-дорунан бышып баштайт дагы ушул октябрдын, эгерде октябрда үшүк жүрбөй турган болсо, октябрда дагы терип сатса боло берет. Бунун түшүмдүүлүгү боюнча айта турган болсок, бул 1 гектарына 20 тонна берет. 1 гектар жерге аз дегенде 2,5 миң көчөт кетет. 2,5 миң көчөттөн bir жылына 20 тонна эжа малина терип аласыздар. Бул биздин Кыргызстанда биз жана эжа малина деп дагы аталып жүрөт. Өзү бул туура аты эжевика болот. Анан бул эжевиканын түшүмдүүлүгү аябай жакшы. Бул өзү китеби боюнча бул эжевика 30 тонна берет экен. Бирок биздин Кыргызстанда бул эми жаңы эле келди, бул адаптация болду. Ошентип буну өстүрүп, чоңойтуп неме кылгандан кийин азыр гектардан 15 тонн, 20 тоннго жетип калдык. Ушу эжевика азыр 3 жыл болду биз. 3-жылгы түшүмүнү алдык. Бул жерде общий азыр ушул жердеги биз мында час-часка бөлүп отургузганбыз. Bir жерде 50 сотик, bir жерде 30 сотик, bir жерде 60 сотик дегенде час-часка бөлүп отургузганбыз. Ушул жердегиси азыр 30 сотик. Сорту болсо Торн Фри деген сорту Кыргызстанда азыр эң жакшы лидер болуп аткан сорттордон бири болот. Чоңдугу боюнча чоң, эң чоңдору 15 граммга чейин болот экен бир уштугу. Анан транспортабельный жагы аябай жакшы. Түшүмдүүлүк жагы аябай жакшы. Бул азыр бүтүп аткан кез болуп атат. Муну эскилеринди бүт бардыгын кесип салышыбыз керек. Мына быйыл түшүм бергендерди биз кесишибиз керек дагы. Монда жаңы чыккан, астына жаңы чыгаргандар биз калтырабыз. Булар эмки жылга бере турган түшүм. Эми бул 3-жылдан баштап акырын жыл сайын күчүнө кире берет экен. 2-жылдан баштап бул өзү түшүм бере баштайт. 1-жылы эгесин, 1-жылы ошол күзгө чейин шак чыгарат, анан 2-жылдан баштап түшүмгө кирет. 3-жылдан баштап күчүнө кире баштайт. Ошодон баштап жылдан жылга түшүмгө кире берет экен, күчтөнүп бара берет экен. Сугат боюнча эжевика бул капельный, арышный тандабайт. Главный көчөттүн тамырыга суу жетиш керек экен да. Суу тартыш болгондугу үчүн полный биз капельный системаны орнотконбуз. Анан өзүнчө буларга дагы витаминдерин бериш керек экен, өзүнүн вактысы боюнча дарылай турган курттары болот экен, булардын 2 түрдүү курту болот экен. Аларды өз учурларында дарылап туруш керек экен. Интернеттерден карадык, агрономдордон сурадык, анан практика жүзүндө көрүп, үчөөнү бириктирип, азыр биз кандай караган жолдорун бүт бардыгын эми толугу менен болбосо дагы биз кантип караган эмесин биз түшүнүп калдык да. Бул жерге жумушчуларды алып аттык. Şu erте жаздан баштап эле астыларын таза кармап, буларды бүт бардыгын мына зымдарга байлап, бүт бар жумушчу алып аттык. Ушу 30 сотиктин өзүнө бир 6-7 жумушчу постоянно иштейт экен. 30 сотиктин өзүнө эле. Анан гектарга болгондо уже 30-40 адам уже алынып калат. 3-жылы биз расходторду жаап, буюрса уже биз прибылга чыктык.
30 сотуктан мен точно айта албаймын, бирок 1 гектардан азыркы күндө 20 тоннага чейин уже алып атабыз. Ошондо 15 тоннасы эгерде 200 сомдон болгондо эле уже 3 миллионго барып калат экен. Буну сөзсүз түрдө момундай стойка коюп, буну көтөрүп, зым менен байлап туруп, мына азыр ушундай боло турган болсо, мына азыркыдай ушундай вариант болсо идеальный болот. Мына ушул жерде 2,5 гектар жерде эжа малина бар. Ушу эжа малинанын терип, ушуну сатып, ушудан өтө жакшы киреше алган дыйкандар көбөйүп атат. Жылдан жылга бунун дагы эмне сатып алуучулары, кардарлар аябай көбөйүп атат. Быйылкы жылы биздин эжа малина Сауда Арабияга кетти, Индияга кетти, Пакистанга кетти, мына жакынкы Орусия, Казакстан, Өзбекистан биздин эжа малинага аябай жакшы мындай суроо талап аябай жакшы. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтам туугандар, өзү багбанчылык өзү эң кирешелүү тармак болуп эсептелет да. Айыл чарбанын ичинен эң кирешелүүсү бул айыл чарбадан багбанчылык. Багбанчылыктын болгондо дагы мынандай бадалдуу багбанчылык. Мына малина, эжа малина, чычырканак эгип атышат элдер, кээ-биркилер мына эң кымбат болгон мына голубика деген ушундай ягода бар, анын килограммы 500 сомдон кем болбойт голубиканын. Эгерде ошондо шелочный мындай жер кыртыш боло турган болсо, ошого голубика эгишибиз керек. Анан калина, клюква деген дагы бизде толтура ошондой ар кандай климаттар бар Кыргызстанда. Мына ошол климаттарды туура пайдаланып туруп багбанчылык жасасак болот. Мына Кыргызстандын өнүгүү стратегиясы бул багбанчылык. Азыр бизде ишке жарамдуу 3,5 миллион гектар жер бар. Ошол 3,5 миллион гектар жерди биз деген өтө эффективдүү иштетишибиз керек. Азыр биздин жерлерде азыр 1 миллион 300 миң гектар иштетип атабыз. Ошонун 600 миңи багара деп коет, кайракы 700 миңи сугат. Мына ошол 700 миң сугат жерди дагы тең жарымынан көбүнө көп жылдык өсүмдүктөрдү, чөп өсүмдүктөрүн отургузуп алганбыз да. Алгам беде, экспортсет, люцерна ошолорду отургузабыз, анан жүгөрү отургузабыз. Кээ-биркилер болсо ошол жерге сугат жерине эле будай, арпа айдап таштап атат да. Бул туура эмес туугандар. Эгерде биздин жерибиз Россиядагыдай 140 миллион гектар болсо, биз ошондой кылып иштетсек болот эле да. Жок, бизде андай жер жок. Анан кийин бардыгына эле айтсаң эле, Абдулла Ташиевич, биз малды кайка багабыз, сен бар жок эле бак кылып таштасаң кандай кылабыз дейбиз. Жок туугандар, андай дебеңиздер. Мына ушул бактын түбүндө дагы биз эт өндүрсөк болот. Анда жолдорун үйрөтөмүн. Мисалы үчүн алма отургуза турган болсок, ошонун түбүнө нормасы 800 өрдөк. 800 өрдөк боло турган болсо, эгерде бизде 3,5 миллион гектар бак боло турган болсо, ар бир гектарына 800дөн бага турган болсок, бизде 2 миллиард 800 миллион өрдөк болот экен да. Ошону 3 килограммдан эле көбөйтүп кое турган болсок, бизде эч кандай башка мамлекеттерден 1 килограмм эт албай калабыз. Азыр Америкадан келип аткан ГМО болгон эттерди, окорочканын бардыгынан отказ кылып калат элек. А бизде болсо 3,5 миллион гектар жерди көбөйтүп койгула, канча миллион бизде белое мясо деп коет. Орусда ак эт чыгат да. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, дүйнө жүзү азыр кардиология менен аябай ооруп атат. Жүрөк оорулары менен оорутуп, ушунун бардыгы эмнеден келип чыгып атат? Кызыл эт жегенден келип чыгып атат. Мына кызыл этке койдун эти кирет, малдын эти кирет, буга деген мынау жылкынын эти кирет. А биз болсо өзүңөр да эстеп көргүлөчү, ошол койдун күнүгө жеп атасыңар. Күнүгө малдын этин жесиңер, жылкыны, качан силер балык жедиңер эле, качан силер тооктун этин жедиңер эле. Анан биз оорубай ким ооруйт? Мына ошол биздин рационго адал, таза ошол ак эт киргизе турган маал келди. Эч качан эт жок отуруп калбайбыз. Мунун да бардыгынын чечимдери бар. Эт проблемасы да кошо чечилет. Анан кийин бак болгон жерде ошол бактын күрдүүлүгү, жеринин асылдуулугу жогорулайт да. Жердин асылдуулугу жогорулайт дагы, бонитети жогорулап, ошол жерден
сугат болот. Сугат болгон жерде мынанын ичинде, мына дыйкандар билет, сугат болгон жерде мындай мал жей турган чөптөр, ото чөптөр эмес, именно мал жей турган чөптөрдү отургузуп туруп, анын дагы сорттору бар бизде. Мына бизде сорго, люпин, суданка, белый люпин, румикс деген толтура чөптөр бар. Ошонун арасына айдап туруп, ошол чөптөрдү дагы оруп туруп малдарга жедирсек болот. Демек баг отургузуу бизде айыл чарбада мал чарбаны дагы алып кете алабыз. Ошол эле кезде жерди эффективдүү иштетип, нандан коркпогула туугандар. Нан биз Кудай кааласа казактар менен биз өмүр бою бир элбиз, бир жерибиз. Казакстанда нан болсо бизде да дан болот. Мына биз наоборот ошол биздин казак бауырларыбыз, ошол орус досторубуз жей турган мындай экзотикалык, анан кийин органикалык ушундай мөмө жемиштерди жеткирип берүү маселесин биз ошого катуу көңүл бөлүшүбүз керек. Сиз айтып кетсеңиз, ушул баягы тоолуу райондор бар бизде, чөлдөгү райондор бар. Ошолордун да кайка эксе болот, кайсы райондор буга жакшыраак, ошолордун дагы кызыккандар болсун. Азыр өзү мына биз Борбор Азия багбандар биримдиги 4 жылдан бери райондорду өзүбүздүн каражатыбыз менен кыдырып, элдерге баг отургузууну үйрөтүп келебиз. Ошол жерде түштүк тарап өзү жалаң мисте, жаңгак, бадамга акцент коюш керек. Мына түндүк тарап болсо нарын, ысык көл, талас, чүй, булар болсо ягодныйга аракет кылыш керек да. Мына эки жаатка бөлүнүп алып туруп эле ошолорду жасаш керек. Алма, өрүк, шапталы деген баягы өзүбүздүн үйдүн астындагы эле 2 сотик, 5 сотик жерге эгип койсок, ошол бизге кеңири жетет. Алай, Чаткал, Чоңулай райондорунда кандай? Карагат. Эң жакшы азыр ёшка деген бир жемиш чыккан. Аны черный капитан деп атап алышкан. Кап-кара болот өзү дагы. Ёшка. Ежа малина менен крыжовникти аргындаштырып чыгарыптыр. Ёшка деп алыптыр. Ал деген тамыры деген жапай болгондуктан эч кандай жер кыртыш тандабай бардык жерде өсө берет экен. Анан несі жакшы, мына биздин карагаттан баасы 2 эсе жогору болуп атат кээ бирки жерлерде. Мисалы үчүн карагаттын баасы 150 болсо, черный капитан болсо уже 250. 2,5 миң көчөт батат 1 гектарга. Мына көрүп атасыздар, адам жүрүп ошо Ежа малинаны тере турган катардын ортосу 2 метр болот. Анан мына 2 көчөттүн ортосу 1 метрден болот. Мына ушул жерге эң эле аз дегенде 2,5, атак 4,5 миң көчөт батат ушул жерге. Мына ушундай болуп, зым байланып, стойка коюлуп, зым байланып, анан ушундай болуп өстүрүлө берет. Мына ушундай тергени да удобный. Момундай кылып терип кете беребиз. Салып, терилип кете берет. Түшүмдүүлүгү аябай жакшы. Бир жылына ушул 1 гектар Ежа малинадан 4 миллион сом жөн эле киреше таап турат. Ким отургуза турган болсо, ошого бардыгын айтабыз туугандар, үйрөнгүлө. Момундай түшүмдүүлүк, мына азыр карасаңыздар, момундай түшүмдүүлүк эч жерде жок. Момундай болуп салалап алат. Мына азыр буш элек. Октябрдын этегине чейин терсе болот ушуларды. Кыргыз үчүн эң жакшы иш да бул. Азыр будайды отургузсат, себишет. Будайдан көп болсо 20 миң киреше болот да. Бул жерде 4 миллион сом киреше болот. Көп балалуулар ушул Ежа малина отургузсун, чычырканак отургузсун. Көчөттүн баасы болсо 100 сом. Эгерде кимге Ежа малина көчөт керек болсо, ушул Борбор Азия багбандар биримдигине кайрылсаңыздар болот. Кандай көчөт болсо, карагаттын көчөтү керекпи, Ежа малинаныкыбы, малина, чычырканак бардыгын биз доставка кылып, алма, өрүк, шабдалы бардыгын алып келип берип атабыз азыр. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтамын. Малина, Ежа малина отургузгула, баг отургузгула, өрүк, алма, мейиз, жүгөрү ушулардын бардыгын отургузуп туруп, биз Кыргызстанды өзүбүз тамак аш менен камсыз кылуу программасын иштеп чыгып туруп, ошону ишке ашырышыбыз керек. Көрсөтүү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында даярдалды.